Элечек эмне болуп жок болуп кеткен, эмне үчүн такыр колдонуудан чыгып кеткен. Бул элечекти биз таптакыр колдонуудан чыгып кетти деген баш кийимдерге киргизсек болот. Негизи эле массалык түрдө колдонулбай калышы ошол эң биринчи себеп. Бул Советтер Союзунун орношуу, колхоздоштуруу, анан элдер массалык түрдө талаага чыгып иштей башташкан түрдүү жумуштарда. Элечек менен жаш келин жумушка чыгыш керек болгондо элечек ыңгайсыз болгондо дагы анын үстүнө ошол учурда бул эски нерсе, байманаптыкы деген ушундай басым жасалгандагы эски нерселердин баарын тыюу салып баштаган. Себеби ошол учурда ушундай массалык түрдө эски муну жоготкула, колдонбогула деген гана ушундай басуу болгон да. Ошол себептен көп нерселерибиз колдонулбай, жоголуп, таратылып, баасы баркы билинбей калган. 2013 жылы атайы элечек деген долбоор жазганбыз. Бул долбоордо тарыхчы, уздар, кызыккан дизайнер, этнографтар атайы элечек долбоорунун тобу болуп иштегенбиз. Муну элдин баардыгы билишет азыр. Анан ошол элечек долбоорунда Кыргызстандын дээрлик баардык аймагын кыдырып чыгып, ушул апалар менен сүйлөшүп, ушул элечектин жандоонусуна аябай чоң салым кошкон долбоор 2013 жылы жүргөн. Ошол бир жылдын ичинде биз тастыкталган 8 элечектин түрүн тапканбыз. Азыркы күндө биздин ошол изилдөө иштерибизди улантып, азыркы күндө 13 түр элечекке жеттик. Быйыл дагы 4 элечек кошолду деп атабыз. Ошондо 17 түр элечек тастыктап жатабыз, Кудай буйрса. Бул азыр силерге Асел кийип көрсөтүп аткан элечек. Бул көп тарыхый сүрөттөрдө кезишет. Муну байкаган адамдар шак эле тааныса болот. Биз муну ушул буг уруусуна деп болжолдоп 2013 жылы элечек долбоорунда атайы чечилген, ошондой тастыкталып. Биз бул элечек жөнүндө сыймыктануу менен мактанып айтабыз. Себеби буга чейинки маалыматтарда, бизге кезиккен маалыматтарда баягы 40 метр деген сөздү кездештирчүбүз да, элдер айтчу. Анан биз ойлочубуз, 40 метр деген бул жөн эле сөз болсо керек, баягы көптүрмө түрүндө айтылган депчи. Чындыгында мына азыр Сезим кийип отурган бул элечекте 40 метр кездеме корогон. Кыргыз эли үчүн бул керектүү нерсе. Себеби өзүнүн кийими менен, тили менен айырмаланып туруш керек да. Ошол себептен азыр элдерде аябай жакшы кызыгуу болуп жатат. Баягы салттуу кийинем дегендер, мынакей Кыргызстанда өтүп аткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кандай сонун кийимдерди элдер кийип башташты. Кайрадан артка кайрылып нукуралуу нерселерди табышып, изденишип элдер кийине баштады. Анан көп азырда мына жакшы үлгүлөр бар. Тойлордо келинине элечек орогон, 1-ин 2-ин болуп атат. Бул ушинтип акырындап бул кайрадан бул салттарыбыз дагы акырындап кайрадан кирет деп ойлойбуз. Мадан апага жолугуп биз ошол айылга барып орогондо 5-6 сааттай убара болуп ородук. Себеби апа эч нерсени жактырбай, баягы туура эмес болуп атат, окшобой атат деп улам түздөп атып ошол ороп чыктык. Бул кездеме мал деген кездеме атай Индиядан алып келгенбиз. Аябай жеңил. Мисалы үчүн азыр бул жерге 40 метр коросо деле болжолдуу салмагы 1 килограмм 800 грамм ушундай да, салмагы ушундай. Өтө деле оор эмес, кийсе болот. Кандай экен кийген? Оордугу сезилбей элеби?